Бактардын кыйылуусуна каршы митингдин катышуучулары Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимовду, шаардык кеңештин төрагасы Алмазбек Кененбаевди жана айлана чөйрөнү жашылдандырууга жооптуу башка жетекчилерди кызматтан алып, кылмыш жообуна тартууну талап кылышты. Биз тумчугуп жатабыз деген ураан менен атайын акцияга чыгышкан. Бирок мэриядан эч ким чыккан жок. Ошо бүгүн парктар 100 гектардан көп, Каргачево Роща парктан, Ататюрк парктан, Ботанический садтан, молодежный парктан 100 гектардан ашык жерди чыгарып таштады. Бир 7-8 жылдын арасында. Ошол жерде бизнестер салынып жатыр. Бактар жок болуп жатыр ошо. Тынчтык митингдин катышуучулары мэриянын жетекчилигине кайрылып, бийликтин булагы эл экендигин эскертишти. Алар мэрди шаардык кеңештин депутаттары эмес, шаар тургундары шайлашы керектигин айтышты. Мен оюмча бул жерден элдик совет кеңеш түзүлүп, мэриянын кылган иш-аракеттерин көзөмөлгө алыш керек. Ошолорду элдин, жергиликтүү тургундардын макулдугу менен Бишкек момундай бир иш-чараларга барыш керек да. Салымбеков, ассоциация Дурдой, забрала на 49 лет парк имени Кычана Джакыбова. Вы посмотрите, в каком состоянии. Былтыр Бишкекте 3000дей бактар кыйылган. Шаардын бийлиги коопсуздук үчүн карып, ичинен чирип жаткан дарактар кыйылып жаткандыгын билдирген. Бактарды кыюу быйыл да уланууда. Ушул жылдын эсебинен дагы 2000ге жакын дарак кыйылуусу пландалууда. Жашылдандыруу ишканасы Кытай грантынын негизинде жолдорду реконструкциялоо иштерине байланыштууда бактар алынып жаткандыгын айтышкан. Эми баардыгын түп-түз даана кечеке отургузулган бактар деп айта албайбыз. Анткени алардын арасында мурдагы кылымдагы отургузулган бар дарактар өсөт. Ал эми 840 бул Кытай грантына байланышпаган өзүбүздүн точечный баягы ар бир демеде көчөдө өзүбүз алып алынган дарактар. А эми реконструкция болуп аткан жолдорду чын эле баардыгыбыз түшүнөбүз. Ал эми экологдор Бишкекте абанын булганышы нормадан 2-3 эсе көп экендигин анализдешкен. Бирок шаар бийлиги бак дарактарды кыюуну токтотпой, тескерисинче өзүн билемдик менен иш жүргүзүүдө деп сындашты. Келечекте биздин неберелерибиз каяка барат? Балдар эмне менен дем алат? Себеден бир тал 20 жыл өсөт. Бүгүнкү жана Кытайдан алып келип тигип аткан липаларын айтып кетейин. Бул липаларды Кытайлар адам өткөндө адамды койгондо эстелик үстүнө тигет экен ошо липаны. Бизде болсо ошо липаны алып келип тигип атат, бул 3 категорияда талдар деп коет. Булар өздөрү коргоого муктаж болгон талдар да. Эгерде ошол тазалык тиккиси келсе, ошо чоң талдардын ортолоруна ошо талдар тийип кетсе, тиги талдар өскөнчө, тиги талдар бизге аба бере берет эле да. Бүгүн биз талап кылып атабыз мэрди, охрана окружающей среданы, зеленстройду, тазалыкты, керек болсо мына акимдер өз немесин коргосо, акимдерди жумуштан алыш керек. Өзүн элин коопсуздугун коргогон акимдердин кимге кереги бар? Эскерте кетсек, Бишкектин Ленин райондук соту өткөн аптада район аймагында 1-апрелден 10-апрелге чейин митинг, акцияларды өткөрүүгө тыюу салган. Уюштуруучулар соттун чечимине карабай бүгүн тынчтык митингине чыгышты. Активисттер талаптарыбыз аткарылбаса, мындан ары да ушундай акцияларды өткөрүүнү улантабыз деп пландашууда. Тазагүл Эмилбекова, Чыңгыз Айбашев, 7 канал, Бишкек өкүлчүлүгү.